Мынтип чыбыктарды ийилте, кылдаттык менен бири-бирини аштап, себет токуп жаткан кол өнөрчү Жоорали Намазов. Анын колунан ар күнү 3-4төн нан себеттер жана корзинкалар жасалып, сатыкка чыгат. Анын бул өнөрдү үйрөнгөнүнө 30 жылдан ашкан. Бирок пенсия курагына келип, аны аркалап олтурат. Анткени бекерчиликте элге пайдасы тийип, алардын ыраазычылыгын алууда. Men buga neme kılganım 30 yılga çamalap kaldı. 30 yıl natırı. Bu kuvayt edek de. Abi bultuktan beri, 1-2 yıldan beri daha başta atağız. Sürüyor manette özüzdü. Her kimde var. Yani özleri emayet şodatları alıp kırkıp al dep. Бул ит мурундун чыбыктарын жаз келип, жалбырак чыгарганча кесип жыйнайт. Анан ал кургап кеткенче идиштерин токуп алат. Болбосо чыбыктар куурап, ийилгенге жөндөмсүз болуп калат. Андыктан бул жумуштун да өзүнүн маалы бар. Bir sebebi bütürüş. Ne bütürüyorum yani? Bütürse bir 3 saat bu koldan çıkışı da. Ertege bu kolun boş vakıda acı olsam bir vakittan keyin dağı karmalayan boş vaktinde televizyon görüp oturan bolaveredi bu. Кол өнөрчү керектелүүчү ит мурунун чыбыктарын кошуна, айылдаштарынан чогултат. Анан жасалган буюмдарын айылдаштары акысыз же арзан баада алып, тиричиликке пайдаланышат. Аны күнтүп боолап келет. Таладан кыркып. Алып келгенде андай бактарга салып туруп, чогултуп, мындай монтуп алабыз. Жогондоруну башка, ничкесин башка, эң майдасын башка кылып алабыз. Сорту менен кылсаң себет чырайлуу чыкпайт да. Мен дайым ушинтип сорттоп беремин. Дасыккан уста учурда 3 саат такай олтурса, бир нан себетти колдон чыгарат. Анан анын колунан чыккан тиричилик буюмдары аялынын жардамында сатыкка чыгат. Бир нан себетти 200 сомдон сатып киреше табышат. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Баткен району.